Бейшекем айылдагы мектепте окуп жүргөндө баарыбыздан айырмаланып турар эле дейт классташтары. Ушул учурда менин көз алдыма жарым кылымдан ашык мурдагы балалык чагыбыз, турмуштун ачуу таттуу даамын таткан окуучулук жана студенттик күндөр, андан берки мезгилдеги байкемдин жеңемдин бизге болгон камкордугу, акыл кеңештери сыдыргыга салгандай тартылып, жан дүйнөмө күндүн жарык нуру тийгенсип турду. Андан нары оюм зымырык куштай зыпылдап учуп, 5 уул бир кыз тапкан атам менен апамдын жаркын элестерине дагы бир ирет башым дейип таазим еттим. Байкем мектепти аяктагандан кийин советтик армиянын катарына чакырылып, Владивосток шаарына деңиз флотуна барып кызмат кылды. Ал эми Венера жеңем болсо айылдагы мектептин башталгыч классын бүткөндөн кийин тайэжеси Света, жездеси Алысбектин сунушу менен Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык жатак мектепке кирип окуйт. 11 класска келгенде окуусу менен барабар Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрынын оркестрине кирип иштейт. Андан соң азыркы консерваториянын, мурунку Бибисара Бишналиева атындагы институттун оркестр бөлүмүнө Кыргыз Республикасынын эл артиси, Кыргыздын белгилүү биринчи флейтчиси профессор Кайыпбек Айтугуловдун классынан билим алат. Байкем армиялык кызматты аяктагандан кийин жеңем окуган институтка келип, режиссура боюнча Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер профессор Жанусак Молдобаевдин өнөр канасына кирет. Окуусун бүтүп Кыргыз телевидениясына Кыргыз Республикасынын эл артиси Балташ Кайыповго ассистент болуп иштейт. 80-жылдары Москвада дүйнөлүк олимпиаданы көрсөтүү үчүн, конкурстан өтүп даярдык көрүү үчүн бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтуна окууга барат. Олимпиада аяктагандан кийин Кыргыз телевидениясына башкы режиссер болуп дайындалат. Ал иштеген жылдары Кыргыз телевидениясында Ыркесе, 9 кайрык, Ырдайлы достор ырдайлы, Ысык көлдө кадыр түн, Мыскыл жана тамаша сыяктуу телекөрсөтүүлөрдү даярдайт. Ал эми ар жума сайын Кыргыз радиосунда ай жамынган айылда уктуруусу радио көрмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Ушуну менен катар эле Борбордук аянтта, стадиондо жана чоң сахналарда койгон театрлаштырылган оюн зооктор, режиссерлук жаңы табылгалар менен айырмаланып турчу. Байкем 45 жылдан ашык Кыргыз телевидениясында эмгектенди. Катардагы режиссердук кызматкерден тартып, азыркы Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын президенти кызматына чейин татыктуу иштеп келди. Калкына ак эмгеги калыс бааланып, алгач Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын, андан кийин Кыргыз эл артисти ардактуу наамын алды. Кийинчерээк Кыргыз Түркманас университетинин базасында тарткан даректүү тасмалары да эл аралык чоң кинофестивалдарда баш байгелерге ээ болгон. Алар Жусуп Мамай, Көч, Керез, Оймок жана башкалар. Венера жеңем опера балет театрынын оркестринен кийин Академиялык симфониялык оркестринде, андан кийин филармониянын Ак Марал би ансамблинин оркестринде иштеп, чет өлкөлөргө кыргыз музыкасын таанытууга салымын кошкон. Маэстролор СССРдин эл артиси Асанкан Жумакматов, Кыргыз Республикасынын эл артиси, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Калый Молдобасанов, Кыргыз Республикасынын эл артиси, Токтогул атында сыйлыктын ээси Насыр Давлесовдордун купулуна толо ойнош оңойго турбаса керек.
ар бир адамдын жан дүйнөсүн ачып, анын ишмердүүлүгүн көрсөтүш оңой маселе эмес. Байкемдин бир өзгөчөлүгү портреттик даректүү тасмаларды жаратууда адамдын ишинен мурун өзүнүн, анын жан дүйнөсүн, боорукерлигин, адилеттүүлүгүн көрсөткөндүгүндө. Жогорудагы жасаган иши үчүн жакында жогорку сыйлыкка ээ болду. Еще раз. Balası gelsin, koy dur. Koyalım. İşten acırayısın da. İyinden girip koyalım da. Neler kalalım. Sen dostum var ki bu. Göndür. Çakıp göndür kaç. Мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга режиссерлук кылып, таланты менен элге таанылган бир топ белгилүү телефилмдерди жараткан Молдо Сейит Мамбетакуновдун жана башка эл сыймыктарынын эмгегин дагы баалабай коюуга болбойт. 3-cü darajadagi Manas ordeni менен Мамбетакунов Молдо Сейит Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин радио, телевидение жана кино кафедрасынын доценти. Венера жеңен бүгүнкү күндө өз окуган Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте флейта аспабы боюнча сабак берет. Ар бир окуучуга өз баласындай камкордук көрүү адаттагы иш. Ар дайым ал музыканттын келечеги үчүн күрөшөт. Окуучулар катышкан ар бир концерт жеңем үчүн чоң майрам. Спасибо. Прошу садиться. Конкурстарда катышкан ар бир окуучуга кылдат карап, чыгармачылыгына баа бериш өтө татаал. Конкурс демекчи өз окуткан флейтистер да эл аралык мелдештерге катышып, лауреат болгондору да бар. Ал эми бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн мыкты чоң оркестрларында ойношот. Мына ушундай иштер менен алагды болгон жеңем жана анын классташтары 50 жылдык өздүк мааракесине чогулушту. 50 жыл ичиндеги чыгармачылыктагы жана мугалимдик ишиндеги эмгеги бааланып, жакында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамга татыктуу болду. Асыл агамдын мага жалгыз карындашы катары бир туугандык камкордугу, жылуу мээрими гана эмес, таалим тарбиясы, айткан акыл насааты да өзгөчө болду. Ушул кезде 60 жаштан ашып калган куракта да Байкемден, анын турмуш деген чоң мектебинен билим алып келатам. Ардактуу Байке, урматтуу жеңе, сиздердин берген тарбия таалимиңиздер, дайыма колдоп келген камкордугуңуздар үчүн мен сиздерге өмүр бою карызмын жана ыраазымын. Көз алдыма кайрадан баягы 14 рубльды алып, жалгыз костюмуңузду аркага салып, бак таалай издеп бараткан жаш улан кезиңиз тартылат.
азыр эми минтип ак эмгегиңиз менен эл сыйына ээ болуп сыйлуу түрдө олтурасыз. Ушул мүнөттөрдө сиздин, жеңемдин, перзенттериңиздин жана жакын тууганыңыздардын кубанычын көрүп, атабыз менен апабыздын да арбактары ыраазы болуп турушат деген ишеничтемин. Жараткандын назары түшүп, кабат-кабат ийгиликтер жана маңда жаркыткан жакшылыктар коштогон ушул улуу күнү сиздер менен бирге, бир туугандарым, жакындарым менен чогуу жеткениме кубанып турамын. Ушул күндү ыраа көрүп, бизге буйрган Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк келтиремин. 70 жаш кутман курагыңыз, кадырлуу жеңе менен баш кошкон жарым кылымдык маарекеңиз, кыргыз рухунун туу чокусу болгон Манастын наамындагы ордениңиз жеңемдин ардактуу наамы кут болсун.